сыйкырчылык менен алектенген дегенибиз жанагындай бир өзүм парапсихологмун, ошондой эле өзүнө көз ачыктык кылган, ошондой эле жанагындай бир кандайдыр башка бир шарияттан тышкары болгон амалдар менен алектенгендер туурасында бир аз сөз кылабыз. Бул жөнүндө бир сөз кылганбыз, бирок ошондо болсо да бул жаңырып туруш керек. Анткенсе адамдар баягы өтүп кеткен сабакта дейт, башына баштап карабайт экен да. Бул болуп туруш керек экен да. Эмне үчүн? Анткенсе эскертип турушубуз керек экен. Бул сыйкырчылык же болбосо жанагындай бир адамдарга кара дуба менен алектенүү же ошондой эле көз ачыктык кылуу, бул эми ар кандай тилде айтылат. Качан башталган дей турган болсок, мунун башталышынын тарыхы өтө узак. Кээ бир аалымдар айтат 7000 жыл мурун болгон дейт. Дагы бир ошондо ар ким ар кандай нерсе менен айтат, бирок ошондо болсо дагы бул сыйкырчылык болгон жана боло берет экен кыямат күнгө чейин. Кандай десе, бул шайтандын адамзат үчүн кылган чоң душмандыгынын бир жолу же болсо бир эмнеси экен, бутагы экен. Эмне себеп бар? Эмне үчүн ушундай нерсе болот десе, бул биздин ыйманыбызды урдоо үчүн, биздин ыйманыбызды урдоо үчүн. Биздин ыйманыбыз негизи мындай адамдын жанына мергенчилик кылуу деген сөз. Адамдын жан дүйнөсүнө мергенчилик кылган адамдар, булар көз ачыктар болот. Ал атып алган, ошол эле атып алган айванын же болсо ошону атып алган адамын кимге апарат десе, шайтандын алдына тамагын апарып берет деген сөз. Мергенчи атып алат экен дагы, эмне кылат экен? Анын үйүнө апарат да тура. Ошондо эле кимге апарса үй бүлөсүнө апарышы. Бирок деген субханалла, ошол көз ачыктар, ошол сыйкырчылар субханалла өзү атып алган адамды, ошол өзүнө каратып алган адамды, ошол эле ошо өзүнө баш ийдирип алган адамды шайтандын алдына апарат. Ал кандай десе, анын ыйманын эң негизгиси инсандын бул дүйнө жана ахиретте бактылуу боло турган эң чоң бир керектүү нерсеси ыйман да туурабы? Ыймандан өткөн нерсе бар бул дүйнөдө жок экен. Ошо ыйманын алып тозокко сүйрөп же болсо шайтан менен бирге анын аскери болгонго апарат экен. Бул ошол экен. Качан адам баласы агына пайгамбарлар келип баштагандан бери бул нерсе бар экен. Канча деген пайгамбарлар ошо сыйкырчылардын азабынан өлүп кеткен экен. Ошол эле канча ушундай кара дубанын айынан канча деген пайгамбарлар, олия заттар, ошол эле сонун такыва адамдар дагы канча деген Аллах Таала ушундай бир жаккан адамдын көпчүлүктөрү жалаң ушул сыйкырчылардын көз ачыктардын себеби менен бул дүйнө өтүп кеткен экен керек болсо. Эми сыйкырчылардын субханалла белгилери туурасында айтканбыз. Алардын белгилери аларга кандай келет? Кандай шайтандын кебетесинде, ушундай бир мүйүздүү же болсо куйругу менен, же болсо туягы менен деп айтышым эмес. Авалке субханалла билишибиз керек, ошол шайтандын кылган ыкмалары менен адамга келет. Биринчисинде ага жакшылык кылуучу катарында келет. Жакшылык кылуучу же болсо жакшылыктарга үндөочү катарында келет экен адамга. Ошол жакшылыкка үндөочү катарында келет экен. Биринчиси. Экинчиси субханалла ал адамдарга некен насааттын эң жакшысын айтат экен. Бирок ошол насааттын айтууда некен башка жол менен айтышы мүмкүн. Некен мындай адамды оңдоо жолун эмес, балки кичине бир нече убакыттан кийин өзүнө каратып ал максатында. Андан кийин адамга субханалла ушундай бир өч алууга, ошондой эле сен туурасың, тиги туура эмес деп өч алууга үндөйт экен. Мына ушу бир нече ыкмалар менен адамдын жанына келет экен. Адамдын жан дүйнөсү менен ойноп туруп акырында эмне кылат экен? Капырлык ишке түртүү үчүн келет экен. Андан кийинкиси алардын адамдарга кылган же болсо аларды ишендирип аткан нерсеси эмне десе, алардын адамдарды ишендирип аткан нерсеси ошол сенин ата бабаңдын өтүп кеткен адамдардын мынекей рухтары менен сүйлөшүп атабыз. Ошол рухтары келип сага жардам берип атат. Же болсо арвактары келип сага жардам берип атат, жана жардам берет деген нерсени айтууда болот. Кандай эле ал сенин атаңдын кандай экенин, апаңдын кандай экенин, ошондой эле субхана сен чоң атаң кандай болгондо болсун, сенин баардыгын тең эмне экен айтып бергенге аракет кылат экен. Бул анын шайтандар менен бирге болгон жол экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты хадисте, шайтан дейт, шайтандар дейт, шайтандар. Биринчи асманга чейин, пайгамбар келгенге чейин асманга чыгып, периштелердин адамзатка келе турган, же болсо эртең менен жана кечине келе турган ырыскысы, алардын жакшылыктары жөнүндө кабардар эле дейт да. Качан аларга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул дүйнө төрөлгөндөн баштап эле эмне экен? Бул дүйнөдө ал нерсе токтоп калган.
алар асманга түшүп чыга албай калышкан. Асмандан аларды атып калышкан. Ошол себептен алардын башындагы кичине кылды бир нерсени угуп калып эле, бирок кийин ылдый иши өтө туруп акырында алардын 110 сөз айта турган болсо, 9-у калп болуп кала турган болгон. Lekin 100 söz aytып мезде 100-ünün 99'u қалып, бирөө чын болуп кала турган. Кээ башындагысы чындыкты айтат экен дагы, калгандарын жеткизген акырындагысы жалганчы болуп түшүп калат экен. Lekin ушундан баштап адамдарга ушундай бир акыбалда субханалла калыптарды жайганга аракет кылышат экен алар. Алардын кылган амалдарынын кээ бирлери кайсылар? Биринчиси, ал адамдарга ошол эле мезгилде жанагындай ата-бабанын арвактары менен сүйлөштүрүп атабыз деген нерсеси биринчи болуп турган болсо, андан кийинкиси сизге эмнекен чечүү жолдорун үйрөткөнгө аракет кылат экен. Жоксо эгер сен бирөө менен душманчылык кыла турган болсоң, аны да мынтип окутуп салсаң болот деткен дагы ар кандай шайтан көрсөткөн ошол мисалса кээ бир айтышат да магачы, ал көз ачык эч жерден окубаса, эч нерсени билбесе, ал нерсе кантип өтөт молдоке, кандайча алардын кайсы нерсе менен өтүп кетет дешет көбүнчөсү. Ал эчтеке билбейт. Көчөдө алкаш болчу мисалсы, көчөдө ушундай жүргөн эле бүгүн бир жерге барды көз ачык болуп калды дагы, адамдарды көрүп баштады. Аныкы чын эле өтүп баштады мисалсы. Кантип ал ушундай адамдарды окутуп салат? Канткенде ошонуку өтүп кетет деген суроо кылышат. Бул суроого оңой эле жооп болсо болот экен. Эмнекен? Ошол эле мезгилде ошол көз ачыктын жанында же болсо ошол көз ачык болуп калган, сыйкырчы болуп калган адамдын жанында ким бар экен? Шайтан бар экен. Ал шайтан кайсы десе, шайтан деген сөздү биз дайыма айтып атабыз. Эмне шайтан эмне экен? Мындай куулган, Алланын шаятининде ушундай бир Алланын каргышына калып калган, ошондой мезгилде субханалла мындай бир күнөө бузукчулук кыла турган бир шайтан ага муаккил же болсо анын үстүндө болгон болот. Жана ага күнүнө эмнекен? Ал шайтандардын баары эле көз ачык болуп кала бербейт экен. Мисалы, ошол баардыгы эле көз ачык болуп калбайт экен да. Кайсы десе, ошого кирген жин шайтандын, ошол адамга ошол көз ачык деп аткан адамдын ичине кирип кеткен жин шайтандын даражасына жараша болот. Анын даражасы кандай болгон болсо, мисалы, алар да адамдардай эле, жиндер эле, мисалы, ар кандай нафси менен жашашат. Нафси менен жашашат. Билесиңерби? Качан Сулайман алейхиссалам Сулайман пайгамбар падыша болуп турган мезгилде, ошол эле Алла Таала падышачылыкты, пайгамбарлык бергенден кийин ал эмне кылган? Жер жүзүндө ким мен көз ачыкмын деген болсо, ошолордун баардыгын тең эмне кылып турган? Башына алып жок кылып турган. Жана алардын окуп аткан китептердин баардыгын тең жок кылдырып турган. Бирок алардын кээ бирлери эмне кылды дейт? Кээ бирлери ал китептерди, шайтандын кээ бирлери китептерди катышты. Дагы бир риwayat болсо, Сулайман алейхиссаламдын тактысынын алдынан катып турган. Сулайман пайгамбар жиндерди, ошондой эле ошол көз ачыктарды өзүнүн эмнемен өзү өлтүрбөстөн балки ошол эле жин шайтандарга өлтүргөнгө өкүм берип турган. Бирок ошолордун кээ бир капырларын алды, Сулайман алейхиссаламдын тактысынын алдына жанагындай бир улам нерсени көмө беришти. Ошонун алдына субханалла жанакыл китептерди көмө берди. Сулайман алейхиссалам бул дүйнөдөн өттү. Бул дүйнөдө ким өтпөй калган, туурабы? Бул дүйнө баардыгыбыз өтөбүз. Баардыгыбыз тең Алланын алдына барабыз. Аллахтын алдына барган мезгилибизде кандай биздин акыбалыбыз кандай болот? Билбейбиз, туурабы? Ошол эле Сулайман пайгамбар бул дүйнөдөн өткөндөн кийин бир күнү шайтан алейхилана эмне кылды? Эй деди, билесиңерби силерди? Силер билесиңер дейт. Силерди дейт, жиндерди, ошондой эле адамзатты, ошондой айванаттарды, чымчыктарды, бүт асманда учуп жүргөн, жерде сойлоп жүргөн, жердин астында жана үстүндө болгон баардык макулуктардын тилин билген Сулайман алейхиссалам. Сулайман пайгамбар билбеген тил болгон эмес. Бүткүл чымчыктын эмне боло турган болсо, Аллах Таала ошондой пайгамбарлык ушунчалык болгон да. Анан шайтан келип айтты дейт, алейхилана. Иблис алейхилана адамдарга келип, билесиңерби деди, бул кантип башкарып турган? Мен силерге оңой эле айтам деди. Карагыла. Бул Сулаймандын тактысынын алдын кассаңар ошону табасыңар деди дагы. Эмнекен адамдар ойлонушту. Чын эле кантип башкарып билгиз келет деди дагы. Сулайман пайгамбардын тактысынын алдын казып башташты. Казганда анын алдынан сандык болгон китептер табылды. Дешти. Көрсө Сулаймандын пайгамбарлыгынын же болсо анын субханалла ушундай кылган ишин бардыгы көрсө сыйкыр менен болгон турбайбы? Дешти дагы эмнекен? Анда биз да ушундай кылабыз, баягы ишин үйрөнмөт баштады. Бирок ошол сөздөн Куранда Алла Таала эмнекен айтып аткан да, "Ваттабау мататлу шаятину аля мулку Сулайман" дейт. Эмнекен Алла Таала ошо Куранда ачык айтып аткан да, эмнекен бирок дейт да, эмне Сулайман дейт, Сулайман жин шайтанды башкарып турган бирок ал эмнекен ал кафа ал пайгамбар Сулайман капыр эмес эле, ал көз ачык эмес эле, ал сыйкырчы эмес эле, бирок аларды үйрөтүп аткан шайтандар капыр эле дейт. Эмнекен ошол сыйкырчылыктын баардыгын үйрөтүп аткан ким экен? Шайтандар болгон экен. Кийин Сулайман алейхиссалам бул жанагы таб адамдар ойлоштон ошондон анан ошо китептерди алып окуп башташты.
Бул дүйнөдө ушундай бир сыйкырчылыктын башаты же болбосо адамдарды жанагындай алдоонун жолдору ошондой болду. Бирок айтайын деген максат эмне? Ошол жанакындай бир көз ачыктардын жана сыйкырчылардын кылып аткан амалдарынын бирөөсү ошол алар эч нерсе билбесе дагы аны билген шайтандар бар деп айтат ал. Ошол шайтандар ошол китептерден, ошол нерселерден баягы тетиги жерден бери келип турган сыйкырдын чоң китептерин үйрөнүп туруп, анан кийин ошол кээ бир адамдарга отурат дагы, анан ар кандай ал акылы жетпеген чертеждөрдү чийишип, кандай ушундай бир кайсы кандай нерсе кылыш керек карасаң, арам кандар менен, арам малдын нерсеси менен. Кээ бирлериңер бар да, билесиңерби? Ушул көз ачыктарга баргансыңар дагы, баргандан кийин сага курбанчылык чалыш керек. Курбанчы кой союшуң керек сен деген деп койду сойдуруп туруп, анан ошондон келип чыккан канды денесине сүрттүргөндөр толтура. Денесине кан бойгон кандарды денесине сүрттүрүп, ошо менен 2-3 күн жуунбай жүргөндөрүңөр да бар. Ушундайлар аябай көп. Ошого сүйкөнүп алгандар ушунча көп болот да. Эмне үчүн дегенде, ошол эки кан менен сен ушундай тазаланасың десе, жок, карасаң менен эми бул түзмө-түз Аллах Тааланын динине каршы нерселер. Түзмө-түз Аллах Тааланын динине каршы дегенибиз кандай? Аллах Таала Куранда эмне деди? Арам нерсе жөнүндө айтты. Ошол дамма, ошол бул жерден агып чыккан канды бисмилла Аллахуда агып чыгып тазиге тозуп аласыңбы, жер казып коесуңбу? Ошол нерсе арам болду. Ошо агып чыккан кан арам ал. Бүттү. Аны жегенге болбойт, аны ичкенге болбойт. Эмне кылышат экен? Ошол арам нерсе менен денеңди сүрткөнгө буйрушат. Жана ошондон оорулар менен айыгасың деп айтышат. Эмне экен? Бирок эми жөн эле койбостон сен бир нече күн жуунбашың керек болот. Мисалы даарат албайсың, гусул албайсың. Аллахтын түзмө-түз бардык нерсесине каршы иштерди кылдырат дагы. Эми ошол күндөн үмүт кылышат алар. Ушул күн өтүп кете турган болсо, ошол адам эмне акыбалында өтөт? Азыр ыймансыз акыбалда өтүп кетет да. Ушундай жолдору бар экен да. Эмнеге ошо арам нерселер менен кылат экен. Ошол эле мезгилде мисалы кээ бир кемелердин баары ошол арам кандар менен жазышып, Куран аяттарды араб тилинде болсо эле көбүнчө ойлой берет экен да, Куран экен депчи, жок. Некен бир сөз эле Ясин деп жаза турган болсо, ар жагында Куранды эмнекемен ушундай бир арам нерсе менен дагы жазганга аракет кылышат. Кээ бир аяттар бар, мисалы Алхакумут такассур хатта зуртумул мaqam. Окуганда карасаң бир башкача болот, э? Биз ойлошубуз, такассур десе мындай, такассур деп атабы, же такассур деп атабы деген нерсе, бул чото бир башкача сөздү айтып атат, э? Ошондой бир адамдарга бир мистика болгон нерселерди аракет кылат. Эми шайтандар эмне кылат экен? Ошол көз ачыкка субханалла колдон келиши үйрөтөт экен дагы. Ошол эле мезгилде жанакыл кантип адамды дубалаш керек дегенде, кантип адамдын башын айлантыш керек, канткенде ден соолугун жок, кантип өлтүрүш керек деген маселелерди карасаңыз, арам болгон нерсе. Канткенде адамдын үй бүлөсүн бузуш керек. Канткенде субханалла адамды өлтүрүш керек. Канткенде бири-бирине ажыраштырыш керек. Канткенде жанагындай эң бардык арам деген адамзатка каршы болгон нерселердин бардыгынын жолдорун үйрөткөнгө аракет кылышат. Бул нерседе ошол сыйкырчы шайтандар менен договор кылды деген сөз болот. Сыйкырчылар менен сыйкырчы баардык эле көз ачык, бул жин шайтандар менен договор кылып алган адамдар болуп эсептелет. Алар менен кол коюшуп алган болот. Ошол канды эме кылган болот. Эми кара, эң жаман нерсе аял кишиде өзүнүн оорусу менен боло турган кандар менен жазганга аракет кылышат. Ошолорду эркектерге ичиргенге аракет кылышат. Ошол нерсенин баардыгын кылганга аракет кылышат. Эмне үчүн? Ошол арам жол менен, ошо жанагындай, бирок ал адам билбейт аны. Унутпагыла, субханалла. Ошол адамдын оюна салып аткан, ошонун кулагына шыбырап аткан ким? Шайтан болуп эсептелет. Ошо көз ачык өзү эмнекен? Шайтан болуп эсептелет. Айтыңыздар мүмкүн, канткенде адамдар алардын жанына барып айыгып кетип атат деген вопрос коюшуңар мүмкүн. Канткенде андан айыгып кетип атат. Эмне үчүн дегенде, ал дагы бир шайтандын, же болбосо ошол эле көз ачыгында жана жүргөн шайтан, ошо жин шайтандардын бир планы болуп эсептелет. Алар бир адамды мындай көтөрүп келип, адамдардын бардыгын 5000, 10000 адамды ошого алып келиш үчүн ошо бир план курушат. Кандай план курушат? Кандай план курат? Биринчиден, ал бир шайтан эле болбойт. Ал жерде 1000 деген, миллиондогон шайтандар, жиндер болот, субханалла. Ошонун жанында, көз ачыктын жанында миллиондогон, субханалла, көз ачыктын жанында миллиондогон жин шайтандар болот. Эми кара, алар ошол эле мисалы бирөөнө жин кирип кеткен болсо, ал жанында жин некен тиги көз ачыктын жанында турган жин өкөмдө айтат да, азыр жерден чыгып кет дейт да. Сен планды иштеп ал, план атайын кирген тигечи. Эмне үчүн ошого апарып туруп, эмнеге тиги жерден чыгып туруп адамдар тиги жинин чыгарып салды, тиги ооруп атканы менен айыктырып салды. Ошол эле онкологиялык оору менен мына өлөт деген адамды дагы ичине жин кирип алган болот дагы. Ошол нерсени ошол баягы көз ачыкка сүйрөп барат жин шайтандар өзлөрү. Ушуга барасың, анын оюна салат, мындай кыме кылат. Молдо десе, койчу ошо молдордон эмне пайда бар деши мүмкүн. Мисалы, дем салдыра мындай алып кеткенге аракет кылат дагы, бирок ошого апарганга аракет кылат. Анан барып туруп мындагы жинге тигидеги жин айтат экен, чык дейт экен. Дегенде баягы чыгып кеткенден ооруп менен чыгып кетет да, баягы адам түп-түз бас болуп кетип калат керек болсо.
Мага жөн бияда суроо болду. Христиандардан көрдүм. Экзорцист деген бар экен да. Мындай айтканда жанагындай жин чыгаргычтар бар экен. Карасаң, YouTube'да бар толтура христианда изиди, сатана изиди деп монда скресе, во имя Иисуса деп ушундай болот го. Ошондо болсо баягы деп кыйкырып атат да. Мунун баары тең концерт да. Мунун баары концерт, чистый концерт, субханалла. Эмне үчүн концерт? Анткенсе ал ошол адамдардын өзүн динин бузуш үчүн, ошо дин алып келиш үчүн, бул жерде ыйыктык бар тура, Иса Кудай турбайбы деген апарыш үчүн эмне экен? Ошол нерсеге, ошол бул жерде жин шайтандар концерт куруп аткан болот. Бул нерсени айтсаң көбүлөрүнө эме болушу мүмкүн. Эми кара. Аллаху акбар. Некен бардык нерсе ошо жин шайтандардын бири-бирине планы. Биз болсо адамдар биз кайыпты көрбөйбүз да. Туурабы? Кайыпты көрбөйбүз. Ошон үчүн дайыма айтабыз субханалла. Некен кайыпты сени ким окутту дегенде билбейбиз дейсиз да. Сени ким окутуп салды десе, сенде сыйкыр бар анык экен. Сенде дуаланган экенсиң, бирок сени ким окутуп салган мен билбейм. Сенде сыйкыр бар, муну чыгарыш керек. Эгер жин боло турган болсо айтып берчү. Ошого да ишенбейсиң да. Эмне үчүн дегенде бул кайып нерсе. Качан биз кичинекей бала болуп турган мезгилибизде, төрөлгөнүбүздө биздин ооз пардабыз жабык болот да. Биздин көз пардабыз ачык болот. Ошонун себебинен биз эмне кичинекей кезибизде жиндерди көрөбүз, периштелер күлөсүң, баягы жиндерди көргөндө кыйлайсың, бакыр, чымчыйсың, түн ичинде чочуп, деп ушундай кыйлайт кичинекей балдарчы. Бурчтарды карап ыйлайт, анткени бурчтардын баарын жин шайтан эшик деп айтабыз да. Ошол жерлерди көрүп алып, алар ыйлашат, кыйкырышат, титиреп, чочуп койгонушат. Онда бир чымчып алгандай эме кылышат. Көзүм үйдүп алып качып ыйлайт, көргөнсүңөр кичинекей балдардын баарын карап бар туурабы? Ушундай болот. Эмне үчүн десе, ал көрүп турат экен, ооз пардасы айта албайт да. Апа, ата, бул жерде бирөө жүрүт капкара депчи айта албайт экен да. Ошого чейин көрөт экенбиз, качан биздин ооз пардасы ачылар жамат көз пардасы жабылып калат экен. Ошондон баштап эмне экен, биз мүрзөгө чейин, мүрзөгөнүн көзүн кара болуп, ушундай бир кыйналып, ушундай болуп турганга чейин эмне болот экенбиз? Биз аларды көрө албайт экенбиз. Өлүм төшөгүндө жаткан Азраил периштени көрөт экенбиз, анжандан периштени көрөт экенсиң, жашоонун акыйкатын көрөт экенсиң, жинди, шайтанды көрөт экенсиң, шайтан келет экен жаныңа. Көрдүн ичине киргенде эки периште, анкирба накирден эки периште келет экен. Кыямат күнү бүт бардыгы көрө турганга чейин өмүрүбүз 60 70 80 ладно, аябай мындай добрый болоюнчу 100 жыл башалып. Субхана, 100 жыл жашайсың мисалы алса. Ошончо жашаганыңда деле эмне экен сен бул дүйнөдө эч нерсе көрбөй өтүп кете бересиң. Бул кайып нерсе да, көзгө көрүнбөгөн нерсе. Ошол себептен биздин жашообуздагы жанакындай бир болуп аткан нерселер, жанакы көз ачыктардын, ошол эле христиан жанагындай болуп аткандардын баардыгы тең бул бир чоң бир оюн, бир спектакль. Эмне спектакль экен? Ошол субханалла, мындай айткан сенин менен менин ыйманыңды алып кетиш үчүн спектакль болуп эсептелет. Мына ошол нерседе бул жерде көз ачыктын дагы баягы тиги поптун деле тиешеси жок негизиндечи. Ал жерде мындай айткан экен, адамдын шайтандын, иблистин бир чоң бир оюну болуп эсептелет. Ошол себептен айтат да, пайгамбар хадисте кайсы кимде ким дейт, көз ачыкка бара турган болсо, некен ал субханалла ыймандан чыгат. Ыйманы чоң күнөөкөр болот, то есть барган адам чоң күнөөкөр болот. Чоң күнөөкөр деген сөз ошон үчүн жооп берет деген сөз. Эми ошонун жанына барып, ошонука туура экен десе, ал адам эмне болот? Ал капыр болот, автоматически. Болду, ушул көз ачык ушундай айтты. Укмуш экен, баарын айтып салды. Жана колунда мондур теспес монткен чук дегенде муну кулагыңа жаңырдыбы дейт да. Жиниң бар адамгачы мындай тарсты тартканда баягы тартып атканда тарс деп кулагыңа дүң деп болушу мүмкүн экен да ойлорчу. Кээ бирлер болсо мындай ичиңде жин бар да, сенин ичиңде шайтан бар. Эмнекен ошол шайтан жана мындай тарс деп туруп көзүңдү жумда тарс деп жапканда эмне болот экен? Баягы адамдын эс үчүнөн кетип, кыйналуу жанагындай нерселер болуп башташы мүмкүн экен да. Анан кийин баягы адамдын некен эң негизги чоң нерсе айта турган нерсе адамдын субханалла жашоо шартын өзгөргөн, сенин жашоо таанымыңды өзгөрткөнгө аракет кылат экен. Жашоо таанымың, Кудай таанымыңды, бул жашооңду өзгөрткөнгө аракет кылышат экен. Мына бул субханалла көз ачыктардын мындай нерсеси. Эми алардын колдонуп аткан нерселери туурасында. Аллаху акбар. Алардын колдонуп аткан нерсеси мейли теспе болушу мүмкүн. Аллах деген ушунча китепти жийип алышы мүмкүн. Бүт ислами мындай жанында турабыз мүмкүн. Апак жол салып ушундай хажыга да 5 жол барып кетиши мүмкүн. Анан бирок эмеси хажыга барган Меккенин Кабанын түндө турган сүрөтүн илип алат да жандачы. Анан кээ бирлерин эмне болушу мүмкүн, мындай дагы үйүндө карасаң бияктан аяттар илинип турат, мындай нерсе илинип турат, карасаң жана ыйлап турган, Куранды карап турган кызды илип алган болот. Дагы эмне ушунча көп нерсеси болушу мүмкүн. Мен бир эме алсам бирөөнү айтат, ушундай мен баардык диндер жөнүндө жакшы ойдомун деп, иудаизмди деп, Будданы коюп алган, крестти илип алган, баардык нерсе. Биз эч нерсе эмес, баардыгына бирдейбиз дейт да. Буну айтканда бул андай
азыркы тенденцияда адамдардын да бир мындай кээ бир адамдар бар да, мен баардык диндерди уважаю, мен бирок ичимде бир кудаймын деп айтам дегендер бар. Ушунча көп азыр. Азыр аябай көбөйүп кеткен ошондорчу. Муну баягы эмне деп атты эле тагын көрө. Бир термини бар экен, короче, жок, толерантный эмес. Бир башкача унутуп калдым. Ошондой өзүнчө дин бар экен азыр. Баардык диндерин баары уважать эткен, только өзүнүн ичинде Кудай дейт экен, болду. Намаз окуйт экен, эчтеке болот экен, болгон нерсеси мен уважаю дейт да. Сени да уважаю, сени да уважаю, и ты меня уважай дейт экен да, болду. Анын дини жок да. Бирок Кудай бар деп эсептейт экен да. Анан өлгөндөн кийин сиз эми посмотрим дейт да. Ошону сүйлөштүм баары бирөөсү, эми там увидим дейт да. Ушундай адамдар аябай көп болуп кетти азыр. Эми ошондой адамдардын экен жолун, ошол эле адам мисалы алса, ошондой бир адаштыруунун бир жолдорунун бирөө болуп эсептелет. Субханалла. Аллаху акбар. Ошол эле мезгилде ошонун жанында Куран китепте болушу мүмкүн, Библияны да коюп алышы мүмкүн, Тауратты коюп алышы, Забурду коюп алышы мүмкүн, бүт ыйык китептердин баарын коюп алышы мүмкүн. Мынекен анын сүрөтү мусулман, бирок кылган амалдын бардыгы тең не мусулманин болушу мүмкүн, мусулманчылыкка жатпайт. 5 мал намаз окушу мүмкүн. Орзо тутат. 4-5 күнү Куран окутат. Бирок субханалла, анын ар жагында мындай бир тонкий бир сетка турат экен да, мындай. Сен өзүң ойлонушуң мүмкүн да, керек болсочу мында карап отурсаң, бүт барып ушундай бир сүйлөгөн сөздөр болушу мүмкүн. Анан бирок эмнекен ушундай мындай дегеним азыркы мезгилде билгизбей, ушундай бир сенин ыйманың менен ойнош үчүн азыр адамдардын маалыматы көп да. YouTube'тан Раматов чогажыга канчаны кыйкырып жүрүп өтүп кетти байкуш Раматов. Карасаң, ушул нерсе айтып өтүп кетти байкуш. Айтпаган нерсеси калган жок да. Биз мындай дополнение да. Биздики мындай толуктоо эле бул. Эми карасаң, ошол нерсени жашоодо субханалла, алар бардык жагын караганга аракет кылышат. Ошол себебинен ошол мындай мен дайым айтам. Аял киши намаз окуйт, орзо тутат, хажылык кылат, закат бере алат, бирок эч качан бир адамга дем салып, ошол адамдардын баарын чогултуп алып, алардын алдында имам болуп тура албайт. Мүмкүн эмес. Аял падыша да боло албайт негизиндечи. Эл башкарганга жагын аял кишинин иши башка. Кээ бирлер айтышыңыздар мүмкүн, азыр эмне үчүн аял антал баш керек деп. Бул кыяматтын белгиси, субханалла, аялдар эл башкарып калышынын белгиси. Кыяматтын бир белгилеринен бул. Базарда отуруп калыш аялдардын, жалаң базарда отурган аялдар болушу, ошол мезде субхан жанакылар бар бул кыяматтын же болсо акыр замандын белгилеринен бул. Эмнекен аялдар эркекти сымал жүрүп калышы, эркектер аялсыз сымал жүрүп калышы бул кыяматтын белгиси, акыр замандын белгилеринен бул. Эркек эркектей болуш керек эле да. Бирок субханалла, азыр эмне болуп калды? Аялдар мен чечемди, качан кайсы үйдө аял киши мен чечем, мен деп баштаса, мен айткандай болот десе, ошол үйгө Алланын байласы келип калат негизичи. Кайсы аял негизинде ушундай да турабы? Эми бул ошол аял болуп, мисалы алса, мага касиетим бар, анан момундай анан деп жана акырында менин биоэнергиям бар, эмне дагы койчу эле? Ошо биоэнергиям бар, мында бир нерсе метем, анан мага космостон мага мында бир кабарлар келип турат. Анан мен ушундай космостон ушундай бир эме алып турам. Ошол мезде субханалла мен ушундай анан кийин адамдардын баарын тең чогултуп алышып, адамдар чогуу автобуска салып алып анан кийин тоодон тоого, мүрзөдөн мүрзөгө кыдырып жүрүү, мунун баары адашыбыз деп. Унутпагыла, биздин акыйдабызда субханалла мүрзөгө киргенден кийин, мисалы биздин жашообузда субханалла биз ары өлөбүз да. Мисалы бирөө арак ичип өлөт, бирөө муунуп өлөт, бирөө уурунуп өлөт, бирөө учуп өлөт, бирөө ооруп өлөт. Оорунун себеби көп да. Өлүмдүн себеби көп. Эми ошол адамдар качан жаны кабыз болуп туруп өлгөндөн кийин, мүрзөгө киргенден кийин болду. Кыямат күнгө чейин пайгамбар саллаллаху алейхи айткан эң эле жакшы сөзү ушул экен. Эмнекен? Же бейиштин бир бакчасы болот, же тозоктун бир чуңкуру болот. Болду. Ал жерден сен чыкпайсың. Сага 4-5 күн уруксат бербейт эч ким. Ал жерде уруксат жок уже болду. Сен кыямат күнгө чейин ошол жерде калдың. Ошол жерде болдуң, бүттү. Сен ата бабаң арбагы эч качан сага келбейт. Сага эч качан келбейт ал. Кайра келип сени колдой албайт ал. Өзүнүн проблемасын чече албайт ал. Канча намаз окубады, канча орозо тутпады, канча иш кылды, канча күнөө кылды, ал мүрзөнүн ичиндеги маселе бөлөк. Мынакей көздөрүңөр жумгула деп туруп, мына ата бабаңардан арбактар келатат, ат чаап келатат, мынакей манастар келатат, кырк чоро келатат, дагы эмне бар? Бизде ыйык эмне бар? Эртештик келатат, чолпон бай келатат, дзоттун алдынан мынакей
таластырга ушуна Манас атага келатат, ат башында Чештөбөдө Алмамбеттин сөөгө келатат. Ошо тиякта сахабалар келатат, анан тигине келатат, анан мындай Абшыратада да баландай болотат деген нерсенин бардыгы тең бул бардыгы жалган болуп эсептелет. Сенин көзүңдү бояп койду. Сен ишенимиң аз, ошо диниң билбеген себебинен ошонун аркасынан ээрчип кеттиң. Мына ошолор ошондо ээрчиткенге аракет кылышат. Ыйык жерлерде алып барганга аракет кылышат. Ыйык жерлерге. Ыйык жер деген эмне экен? Ыйык 3 эле жер бар негизи шариат боюнча. Мусулманчылыкта 3 эле жер ыйык. Башка нерсе ыйык эмес. Ыйык деген сөздүн маселеси бөлөк. Касиеттүү жер деген да болбойт. Бир адамдардын биз олиянын өтүп кеткен жерлери, ушундай нерсе биз мусулмандар мөрзөгө барабыз. Бирок кантип барабыз? Ага зиярат кылып дуа этүү үчүн барабыз болду. Алардан күч кубат турап, алар колдосун бизди, коргосун деп биз барбайбыз. Биз барбайбыз аларга. Тоо таштарга, асман күнгө, унда бир өсүп турган бир тал тереке, ошондой биз барбайбыз. Олия болсо дагы бул дүйнөдө олиячылыгы менен олия болгон Алланын досу болуп өзүнүн ахиреттин куручуна келип өтүп кетти ал киши. Болду. Ошондой эле тимene сахаба болсун, кандай түрү болсун, ал ошол нерсе менен өтүп кетти. Болду. Ал өттү ошо менен. Болду. Эми ал эмнекен? Ошентип дагы бир жолу силерди ыйык деген жерлерге апарганга аракет кылат. 3 эле жер ыйык. Мекке, Медине ва Акса. Мекке шаары, ыйык Мекке шаары, Мадина шаары, анан кийин Масжид Акса, Иерусалимде Акса мечити деп коебуз. Бирөөндө 100 000 сооп, бирөөндө 50 000 сооп, бирөөндө 25 000 сооп жада турган жерлер. Бир рекет намазына. Ушундай жерлер ал. Аллах халады ыйык деген. Куранда эстетип койгон. Болду, башка ыйык дүйнөсүндө жер жок. Калган баары тең музей болушу мүмкүн. 7 чудес света болушу мүмкүн. Бирок субханалла ыйык эмес. Ыйык 3 эле жер бар. Болду. Куран окуп койсоң болот. Бирок деген ошол жерге апарып мынакей силер эми айыгып атасыңар деп дөбөдөн тоголотуш, таштан сыйгалантыш деген нерселердин бардыгы тең шариятыбызда арам болуп эсептелет. Эмнекен көз ачыктар дайым такай арам деген нерсени адал кылып көрсөткөнгө аракет кылат экен. Мен бир туугандарым бул сабак негизи субханалла бардыгыбызга негизи керек эле. Эмне үчүн? Анткени биз өзүбүздүн ыйманыбызды жоготуп алыш коркунучунун үстүндө турабыз. Кээбирлер айтышы мүмкүн, алар деле туура кылып атпайбы, алар деле жаман айтпа, ушак айтпа, элге жаманчылык кылып айтып атпайбы, анын эмнеси жаман деши мүмкүн. Жок. Субханалла. Бул жерде чоң бир планга кирип калдың. Сен ахиретиңди ошол жакшы сөз менен шайтан дагы адамдарга эмне деп келди? Мен силерге эң жакшы насаатчымын деп келген. Мурунку коомдор азыркыда. Мен силерге эң жакшы насаатчымын, жакшы сөз айтуучумун деп келген. Ошондой эле субханалла ошентип отуруп аларды адаштырган. Эми Аллахумма салли аля саййидина Мухаммад ва аля саййидина Мухаммад. Ошолордун дагы бир жолдору сүрөт менен кишини окуу. Ошондой эле субханалла алардын чачтарын, тырмактарын алдыруу, алардын кийимдерин алдыруу, ошо кийимдерине, сүрөттөрүнө, тырмактарына, чачтарына, адамдын эле бир кандай бөлүгүнө мындай бир ошого дем салам, ошол нерсе менен ушундай кылам деши, бул анык эле нерсе. Эмне үчүн? Бул анык ошол адамды дубалап өлтүрүүнүн бир жолдору болуп эсептелет. Сага эгерде бирөө эми Кудай сактасын тооба кылалы. Эгерде кимде ким ушундай бир ойдо болсо, ойунан кайтсын. Бирөөнү ачуусу келип, ушундай бирөөнү менен душманчылык кылып, мен муну жок кылышым керек деген ой менен, эгер бир көз ачыкка барып, ошону окутуш үчүн, ал көз ачык алып кел деген кандан, ошол эмеде кукланы, жанагындай бир шоподон жасап, жосо бир кандай бир чийден жасап, ошондой бир кукланы апарып, ошонун сүрөттөрүн апарып окутуп аткан адамдарга кайрылуу дагы болот. Билгиле субханалла, ким ушундай кыла турган болсо, Аллахтын азабы бул дүйнөдө эле келет, төбөңө бат эле келет. Алланын азабы төбөңө бат эле келет. Алланын азабы төбөңө бат эле жетип келет. Бир күн болсо субханалла, бир күнү башкаңа келет. Анткени жашоо бул өзү бумеранг сыяктуу. Алла Таала бул дүйнөдө көрсөтмөйүн жаныңды албай турган нерселер бар. Ошонун бирөөсү кандай эле сен ушул бирөөнү окутуп, бирөөнү ушундай бир жанагындай чокутуп жок кылам деп аракет менен болгон болсоң, сенин үстүңө окутуп, бирөө сен жок кылганга чейин сен азапты, ошол азапты көрмөйүн, эч качан жаның алынбайын, унутпашыңар керек. Ким ушундай кылып аткан болсо, анын башына азап келмейин, Кудай Таала анын башына, анын жашоосун, өмүрүн албайт. Ал ошол кордукту көрүү менен өлөрүн унутпашыбыз керек экен. Корккула.
Анткенсе ким корккон болсо гана субханалла, бирок адамдан эмес, айвандан эмес, Кудайдан корккон адам иншалла ушул күнөөдөн тыйылат деген ойдомун, Кудай кааласа.